өзүн жөнгө салуучу Американын өнүктүрүлгөн өзгөчө иштелип чыккан технологиясы эмнеге жасалып жатат, кайда өнүгүп барат экендиги тууралуу айтып беремин. Жана дүйнөгө болуп жаткан адам сыяктуу же жүргөнүбүз сыяктуу өнүгүп кеткен Американын курал-жарак кармоочу, акыл жактан да туруктуу роботтор туурасында сөз болмокчу. 1958-жылдары АКШнын келечекке кадам ташталышы башталган. Спутникти гана эмес, ракеталарды да учурууга болот деп Американын изилдөөчү окумуштуулары кеңеш бергенден соң, өкмөт тарабынан атайын бюджет бөлүүгө киришти. Андан эле таң калыштуу технологиялардын көрүңүз. Технологияны түзүү туурасында сүйлөшүүлөр агенттигинин долбоору курт кумурскага чейин мисалдык түрдө үзгүлдүккө учурады. Экинчи дүйнөлүк согушка роботтор даярдап жатышабы? США күндөн күнгө роботтор экономикасын күндөн күнгө өнүктүрүүдө. 1964-жылдары Америкадагы Стэнфорд изилдөө институтунун жасалма интеллект долбоорунун башчысы Чарльз Розенко изилдөөлөрдүн башкаруу үчүн автоматикалык түрдөгү даяр куралдарды түзүүнү сунуш кылган. Жана акылдуу машина иштей алат деп божомолдогондон кийин роботтор пайда боло баштады. Аны тилди угуу жана түшүнүү буйругунун англис тилдүү болуп иштелип чыкты. Автономдуу роботтор пилотсуз унаалар сыяктуу эле. Алардын өнүгүүсүнө түрткү негизги максат мурунку эле техникалардын версияларын чыгарып эле калган жок. Андан сырткарыда көптөгөн идеалдуу мыктуу технологияларды өнүктүрүп уланта беришти. 2018-жылдары агенттик көзөмөлдөө үчүн инетиардык роботторду иштелип чыгышы туурасында жарыяланган. Ошондой эле мурдагыдай курт кумурска сыяктуу эле роботторго жаңы программа орнотууну кайра көзөмөлгө алууну каалашпады. Биз адам баласы секирип отуруп тургандай, ошо сыяктуу жаңы технологияны ойлоп табышат. Анын секирүү көлөмү 10-12 сантиметрге чейин барат. Анын атайы аскердик операцияларды жүргүзүү учурунда тактикалык жолдордун түзүү үчүн тез арада туннелдер талап кылынат. Мындан көп өтпөй атайы жардам берүүчү программа, жардам берүүчү меп пландарын түзүүнү каалайт. Аскер күчтөрүн душманга карата жана дрон башкарыла турган кылып, башка жол менен же бул жол менен деп мет чечимин иштөөнү улантаарын аткаруусун билдирди. Эгерде достор видео кызык болсо, экинчи бөлүгү будан да кызык, улантууумду кааласаңыздар, класс басып коммент жазгыла жана подпис басышты унутпаңыздар.